Жалпы республикалык тестирлерде эң көп келип жеткен маселелер. Салам достор. Азыр биз ушундай болгон маселелердин чыгарылыштарын карайбыз. Бул маселелер менин Telegram группамдан жыйылган маселелер. Жана маселелерди чыгарууда эң негизгиси бул ой жүгүртүү. Башкача айтканда логика. Ар кимдин өзүнчө логикасы болот. Азыр мен бул жактагы маселелердин чыгарылыштарын менин логикамдын жардамы менен чыгарып берейин. Демесе баштайлы. Биринчи маселе. Бийиктиктен түшкөн топ 5тен 2 бөлүгүн кайра бийикке секирет. Эгер 3-чү жолу секиргенде бийиктиги 8 болсо, анда топ канча бийиктиктен түшкөн? Бул бир жер болсун. Демек, топ кандайдыр бир бийиктиктен түшүп келген. Андан кийин ал бир жолу секирген, дагы бир жолу секирген, андан кийин 3-чү жолу секирген. Бул бизде 8ге барабар экен. Караңыздар, шартта бийиктиктен түшкөн топ 5тен 2 бөлүгүн кайра секирет. Демек, бул жактагы 3-чү секирүү экинчи секирүүнүн 5тен 2 бөлүгүнө барабар. Өз учурунда экинчи секирүү биринчи секирүүнүн 5тен 2 бөлүгүнө барабар. Ал эми биринчи секирүү өзүңүздөр билгендей жалпы бийиктиктин 5тен 2 бөлүгүнө барабар болот. Эми аларды кантип тапсак болот? Ал оңой эле. Экинчи секирүүнү табуу үчүн жалпы бүтүн бөлүктү, башкача айтканда 1ди табылышыбыз керек. Ал кантип табылат? Ал бул жерде мына 5тен 2 плюс 5тен 3. Демек 5тен 2 бөлүктү толук кылышыбыз керек. 1ге барабарлашыбыз керек. Ал үчүн 5тен 3тү кошушубуз керек ага. Ошондо 1 деген жыйынтык табабыз. Ал эми оңоюраак кылуу үчүн бул жакта мындай кылып бөлүп жазып алсак болот. 5тен 2 плюс 5тен 2 плюс 5тен 1. 5тен 1 5тен 2-нин жарымына барабар. Бул жакта 5тен 2 бизде белгилүү, ал 8ге барабар. Бул дагы 8ге барабар. Ал эми бул 5тен 2-нин жарымы, башкача айтканда 8дин жарымы. Бул 4кө барабар болот. Ошондо бизде жыйынтык 20 деген жыйынтык алабыз. Демек, экинчи секирүү 20га барабар. Эми 3-чү секирүү эмес, биринчи секирүүнү ушундай эле жол менен таап алсак болот. Ал деле мына 5тен 2-нин ордуна 20-ны койдум. Бул жакта 20. Ал эми 5тен 1-дин ордуна 20-нын жарымы 10 койдум. Жана жыйынтык бизде 50. Демек, биринчи секирүү 50ге барабар. Эми ушул эле жол менен жалпы бийиктикти таап алалы. Бул бизде ошол 50 плюс 50 барабар 25. 50 жана айтып өткөндөй бул 5тен 2ге барабар болду эми. Караңыздар. Бул биринчи секирүү жалпы бийиктиктин 5тен 2 бөлүгүнө барабар. 25 50-тин жарымына барабар. Жооп бизде 125. Демек, топ 125 метр бийиктиктен түшүп келген. Кийинки маселени карайлы. Эгер боелгон ар бир тегеректин радиусу 5 сантиметрге барабар болсо, анда боелгон бардык тегеректин аянты квадраттын канча бөлүгүн ээлейт? Демек, бул жерде квадрат берилген, анын жагы 30 см барабар. Анын ичинде тегеректер бар, алардын ар биринин радиусу 5 см барабар. Жана ушул тегеректердин жалпы аянты бул квадраттын аянтынын канча бөлүгүн ээлейт? Аны таап алышыбыз керек. Эң алгач квадраттын аянтыны, андан кийин тегеректин аянтыны, бир тегеректин аянтыны, андан кийин жалпы тегеректин аянтын табабыз. Квадраттын аянтын табалы. Бул өзүңүздөр билгендей эле эки жагын көбөйтүлгөнгө барабар 900 деген жыйынтык алдык. Кийин бир тегеректин аянтын табалы. Бул πr квадратка барабар, r бизде 5ке барабар. Жана 25 π деген жоопту алабыз. Жалпы тегеректердин аянтын табуу үчүн аларды кошуп коебуз, аянттарын бири-бирине кошобуз. Же болбосо жөн гана 3кө көбөйтүп коебуз. Бул бизде 75 πге барабар болду. Эми бөлүктү табышыбыз керек. Башкача айтканда, бул тегеректердин аянты квадраттын аянтынын канча бөлүгүн ээлейт? Аны бул формула менен табабыз. Тегеректердин аянтыны квадраттын аянтына бөлүп жиберебиз. Жооп 12ден π деген жоопту алабыз. Демек, жооп бизде 12ден π болот. Кийинки маселени карайлы. 3 сандын арифметикалык орточосу 11ге барабар. Биринчи сан экинчи сандан 25%га чоң, үчүнчү сан экинчи сандын
50%-на барабар болсо, ал сандын эң кичинесин таптылар. Бул жерде пайызды санга айландыруу керек болот. Демек бизде 3 сан берилген x, y, z, алардын арифметикалык орточосу 11ге барабар. Арифметикалык орто санды билсеңиздер керек. Бул ошол сандардын суммасын, ал сандар канча болсо, ошого бөлгөнгө барабар. Демек бизде бул жерде 3 сан бар, ошондуктан биз аны 3кө бөлөбүз. Эми пайызды карайлы. Мисалы үчүн a санынын k пайызы. Бул бир санды бериш керек. Аны кантип табабыз? Ал үчүн аны k ошол бизге берилген пайызга көбөйтүп, аны 100гө бөлөбүз. Бул бизде n деген бир санды берет. Демек биз да ошондой жол менен табышыбыз керек. Биринчи x табалы. X бизде өзү айтып тургандай, биринчи сан экинчи сандан 25%га чоң. Демек, эң алгач y жана анын 25%ын кошушубуз керек болот. Бул жерде y-тин 25%ын бул формулага коюп, y-тан 4 деген жыйынтыкты алабыз. Жана x бизде 5y бөлүнгөн 4кө барабар деген жыйынтыкты алабыз. Эми z-ти табалы. Z бизде экинчи сандын 50%-на барабар. Башкача айтканда, y 50%. Муну деле бул формулага коюп таап алсак, y бөлүнгөн 2 деген жыйынтыкты алабыз. Анткени 100 менен, бул жакта 100 менен k-нын ордунда азыр 50 турат. 100 менен 50 кыскарганда 2ден 1 деген жыйынтык болот. Ошондуктан y бөлүнгөн 2 деген жыйынтыкты алдык. Эми буларды ордуна коелу. Мындай болуп коюлат. X-тин ордуна бул сан коюлат. Мынакей бул биз аны таап алганбыз. Y-тин ордуна өзү y. Ал эми z-тин ордуна y бөлүнгөн 2. Бул жерде кайсы сан эң кичине экендиги азыр белгилүү болуп калды. Бул бизде z-ке барабар экен. Караңыздар. Бул y бөлүнгөн 2. Демек, y-ди 2ге бөлсөк, бул y-тан кичине сан чыгат албетте. Бул сандан да кичине. Анткени бул y плюс y-тан 4төн y-га барабар болуп жатат. Демек, бул да y-тан чоң сан. Y-тан чоң сан y-тан кичине сандан кичине боло албайт. Аны бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Демек, биз z-ти табышыбыз керек. Эң алгач бул жердеги y-тин маанисин таап алалы. Бул жакта жалпы орток бөлүм берип, жалпы орток бөлүм бизде 4кө келет. Y-га 4төн беребиз, ал эми бул жака 2ден беребиз. Бул жакта бөлүм, бул жалпы бөлчөктүн бөлүмүнөн түшүп дагы 3кө көбөйтүлөт. 4 3 2 болот. Ал эми булар ушул бойдон жазылат. Жана бул жакта суммасы 11 y-га барабар. Бул жакта 11 менен 11 кыскарып кетет. Жана y барабар 12 деген жооп калат. Эмне үчүн y барабар 12? Түшүндүрүп кетейин. Бул жакта 11 бөлчөктүн алымында турат. Барабардыктын бул жагына өткөндө бөлчөктүн бөлүмүнө өтөт. 11 бөлүнгөн 11 деген бөлчөк сан келип чыгат. Аларды кыскарсак 1 деген жыйынтык алабыз. Ал эми 12 бөлчөктүн бөлүмүндө барабардыктын бул жагына өткөндө бөлчөктүн алымына өтөт. Демек, y барабар 12 деген жыйынтык алабыз. Эми биз z-ти табышыбыз керек. Z бизде эң кичине сан. Аны табуу үчүн y-ди 2ге бөлөбүз. Жана 6 деген жоопту алабыз. Демек, эң кичине сан бизде 6га барабар. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде 8 класстын окуучулары геометрия сабагынан текшерүү иш жазышты. Окуучулардын 12си бардык 3 маселени тең, 8 окуучу 2 маселени, ал эми 4 окуучу бир эле маселе чыгара алышты. Эгерде 4 окуучу бир да маселе чыгара албаса, анда бир окуучу орточо канча маселе чыгара алган? Албетте, бир аз башты айланткан маселе, бирок чыгарылыш жолу оңой. Демек, бул жерде 12 окуучу 3 маселени чыгарып. Бул деген 12 окуучу кошулуп бардыгы бирге болгон 3 маселе эмес, 12 окуучунун ар бири 3 маселе чыгарат. Ал бул жерде 8дин ар бири 2 маселе чыгарат. 4түн ар бири 1 маселе чыгарат. Ал эми 4 окуучу чыгарган эмес. Демек, бизде жалпы окуучулар булардын суммасына барабар. Окуучулардын жалпы саны 28ге барабар. 28 окуучу бар экен. Эми бул жерде орточо канча маселе чыгара алган? Аны кантип табуу? Орточо канча маселе чыгаргандыгын табуу үчүн 56-ны 28ге бөлөбүз. Ошондо биз
ар бир окуучунун орточо канча маселе чыгаргандыгын тапсак болот. Ал бул эле жол менен чыгат. 56-нан 28-ге бөлөбүз. Демек, жооп 2. Демек, ар бир окуучу орточо 2 маселе чыгарган. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Жана ошондой эле менин Telegram каналым жана Telegram группага катталыңыздар. Ал жерде сиздер үчүн пайдалуу болгон ЖРТга байланыштуу математикалык эсептер жана тесттер коюлуп турат. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.